Кечиресиз, мен бул жерден туура түшүндүмбү? ГПУнун жетекчиси ким отурат анда биякта? ГПУнун жетекчиси барбы же кураторысызбы? Алмаз Болотбекович, вы же зам управделами Райымбеков. Вы куратор ГПУна? Мен цифровой части боюнча мен карайм да. Паспорт боюнча, э? Паспорты дагы, унанын дагы ошо бүгүнкү күндө онлайн ошо түндүк аркылуу болуп аткан реформаларды ошо цифровой жагынан мен карайм да. Куратору Бообек Эркинбекович Салимжанов. Макул. Мен кечирим сурайм, урматтуу төрага. Уруксатпы? Так, рахмат. Айтыңыз. Жанакы дизайн прав кто делал? Айдоочу күбөлүктүн дизайнын ким кылды эле? Кимге тапшырдыңыздар эле? Кайсы компания атап коесуздарбы? Сиздер эми билесиздер да. Бул боюнча цифровизацияны сиз жасап атсаңыз, значит, дизайнерлерди да билесиздер да. Дизайнды кылып атканда рабочий группа бардык тараптан кошулат. Общий учкун бардыгы биргеликте, ошо МИДтен дагы бардыгы ошо рабочий группа түзүлөт. Биздин төрагабыз туура айтып атат. Абдан көп жакшы нерселерди жасап атат. Буну президент айтып атат, паспортубузда чыгарып атабыз. Көп жакшы нерселер болуп атат да. Анан сиз бирок кабыл ала турганда эле критиканы да туура кабыл алганыңызга чоң рахмат. Ошол дизайн боюнча дагы ушунча көп нерселерди кылгандан кийин аягына чыгып койсоңуздар болмок. Чуть-чуть по дизайну, конечно, хромает, честно. Сам дизайн жаңы удостоверенияны ошол дизайны кичине мындай не доработали, да, честно говоря. Это не то чтобы на любителя, но это такой общий признак. Потом мен сизден суранат элем, Бообековго жеткирип коюңуздар. ГПУнун шаардык бөлүмүндө мен бүгүн эртең менен кайрылып ар кандай да айттым элем, бирок биякта төрагабыз да айтты, кемчиликтерди ачык айткыла деп. Эмгек кодексин баардыгыбыз биякта отургандар билебиз, ГПУнун ичиндеги шаардык бөлүмүндө эмнеге кызматкерлерди отпуска эмгек эргүүсүнө чыгам десең, эмнеге тыюу салып атасыздар? Чыккандарды жумуштан алабыз деп коркутуп атасыздар да. Сиз буну билбесеңиздер, бул деген ошол жакта бир шаардын ичинде 70 кызматкер бар экен, тизмелеп текшерип берсеңиздер көрөсүздөр дейт. Ошол жакта иштегендердин мага жубайлары кайрылып атат. Биздин балдарыбыз бар, пландарыбыз бар. Чыгайлык десек, отпуска чыгайлык десек, чыксаңар андан дальше до свидания деп ошентип айтып атыптыр да. Мен түшүнөм, акция была до 31 марта. Макул. Ал жерден деген аргасыз мүмкүн бир кадамдар, бирок деген мактанганга жараша мыйзам чегинде жүргүлө да. Это только бир ведомство мага кызматкерлери кайрылып атат. Башка жакта мындайларды билинсе, анда силердин президентибиз мактанган нерселерди силер жокко чыгарып атпайсыңарбы? Вы в курсе об этом? Эльвира Жагалбековна, бул маалыматты биз тактайлы. Мындай маалымат бизге негизи түшкөн эмес. Сиздерге түшпөйт, анткени мен арыз жазыла десем да калчылдап коркуп атышат. Жумуштан кетесиңер деп туура баа берип кетпедиңизби? 31-ине чейин акция болуп атса депчи. Анан бул ичара эле сотрудниктердин арасында сүйлөшүлгөн тема болуш керек негизи. Эч ким чыкпай аягына чейин чыгып коелу. Анткени кайрылууга көп болуп атат. Алмаз Болотбекович, Дастан Далбаевич вам правильное замечание сделал. Вы не у себя в кабинете. Эльвира Жагалбековна, замечание барын кабыл алдык. Жо, у меня к вам просьба. То, что вы хвастаетесь, я назову вещи своими именами, есть там тоже о чем критиковать. И по паспортам есть замечания. То, что происходит, какие-то вещи, жакшылыктар мындан көп деп биз колдоп атабыз. Бирок деген депутаттардан мындай комментарийлер келгенде большая просьба. Не комментируйте впредь. Вы не у себя в кабинете. Пожалуйста. Вы находитесь в парламенте. Парламент – это орган, в котором озвучиваются чаяния, проблемы и вопросы от народа. Мы вас поддерживаем максимально. В комитете поддерживали, законопроект поддержали. Все, которые приходят замечания, вы эске алабыз деп келип атасыңар. Бирок деген бул жерден, элден келген, это правда. Это мы можем, хотите, мы здесь с төрага можем проработать, комиссию создать. Бирок ачык чыгып калса уят болуп каласыңар.